Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынын тургуну Гүлзат Төрөгелдиева узакка созулган оорудан улам каза тапты. Ал күйөөсү кетип калгандан кийин эки кызын жалгыз тарбиялап жаткан. Бул маалыматты Турмуш басылмасынын эжеси Элиза Төрөгелдиева тастыктады. Гүлзат Төрөгелдиева эки кызы менен аталган эжесинин ижарага алган батиринде убактылуу жашап жаткан. Маркум 12 октябрда жерге берилди. Сиңдим керек болсо жолдошунан көргөн запкадан улам акыры кыйналып кете берди. Көзү тирүүсүндө мага аманат кылып эки кызын кийин кароомду өтүнгөн эле. Сиңдим каза болуп кан жутуп отурсам, көзү барда сыйлабаган күйөөсү кайындары келип, эки кызын талашып жатышат. Бул маселе боюнча атайын комиссия да түзүлдү. Мен кыздарды күйөө балама бербейм. Анткени ал кыздардын апасын кыз төрөдү деп жерип, сабагандан улам майып болуп кор болгон. Ал кыздарына татыктуу тарбия бере албайт. Сиңдимдин аманатын аткарып, кыздарын өзүм карайм, деди маркумдун эжеси. Ал учурда түзүлгөн комиссия кыздар кимдин көзөмөлүндө калары боюнча маселе 1 айдан кийин 3 айга чейинки убакытта белгилүү болорун кошумчалады. Буга чейин Турмуш басылмасы Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынын 40 жаштагы тургуну Гүлзат Төрөгелдиева экинчи кызын төрөгөндөн кийин 2 жолу инсульт алып, биринчи топтогу майып болгонун маалымдаган. Төрөгелдиеванын айтымында, ал 1977 жылы туулган. Жолдошу менен 20 жыл бирге жашап, эки кыздуу болушкан. Ал кичүү кызы бурулду операция жолу менен төрөгөн. Андан кийин кан басымы көтөрүлүп, инсульт алган. Учурда улуу кызы Толгонай 8 жашта, кичүүсү Бурул 3 жашта. Гүлзат жолдошу экинчи кызын төрөгөндө кыз төрөйсүң деп төрөт үйүнө да барбай койгонун айтат. Жолдошу эки кызы менен таштап кеткенден кийин ал эжеси Элизанын үйүндө убактылуу жашап жаткан. Кичүү кызы төрөлгөндөн кийин 20 күн өткөн соң инсульт алып 5 күн комада жатты. Кийин экинчи жолу инсульт алды. Ден соолугу начарлап кетти. Өзүмдүн 4 балам бар, 1 жылдын ичинде 4 жолу батирден батирге көчтүк, дейт эжеси Элиза. Булак турмуш KJ. Benim de çekimden tersim var mı? Gördüm madrasa olmuyor, bulsa da bastım. Evet, zaten gittim. Bak, pazarım için yaşayayım, pazarım için yaşayayım. Güyüm taştap gittim. Ben yaşayayım da gelip pazarım için yaşayayım. Азыркы күндө кимдер менен турасыз? Eşim kolunda turam. Eşim kolunda turam. Aşağı eşim de soluk olsun, ballarımda karap ötkenge. Özüm baskım gelip. Çamur. Kaç oğlansın? Kolan var. Birinci koyuyor işte. Мамлекеттен кандай жардамдар көрүлөт? Memleketten adayım kalkında yardım bir tuşattım. Çoğun yardım şu Elcirt'ten, Cumhuriyet'ten çoğun üstün bende. İla, onay babam kıyımızdayım. Oldu, ila bak. Hayır, kızmakta şu Elcirt'ten sanatılım kaydı geri karavan kişilerde. Yardım verse, baldarıma, özüme yardım verse Elcirt'ten sanatılım. Doktorga yatıp, bunu kayakta kıyımıldasam ben minbet razı olayım. Aşağı hayatın onca kıyımda hocamadır. Yaş bolsam kıyımdap gidemdiğim ümitim var. Elcirt'te ümitim var. Şu karalashıp, arka erkesine жардам беришип келе жатам. Көпчүлүгү ушу менин колумда жашап келет. Себеби дегенде жолдошу ушу оорукчал болуп калгандан бери көп карабайт, каралашпайт, кыздарга кайрымы жок. Аракка айыптан берилип кетти да. Анан ушул сиңдим ооругандан бери эле менин колумда жашап келатат да. Өзүм каралашып, өзүм багып келатам, өзүмдүн карамагымда болуп атат. Эки кызы азыр кичинекей, улуусу 1-окуйт. Кичүүсү 4 жашта.
чындап келгенде сиңдим азыркы учурда ушу абдан жардамга муктаж, ушу дей соолугуна байланыштуу дарылантып, кайра ушу бутуна тургузуп эме кылып кетсек дейбиз, бирок менин алым чамам келбейт да, анын баарына каражат керек. Бул үй кимдики? Сиздин канча балаңыз бар? Өзүмдүн болсо 4 балам бар. Менин да балдарым кичинекей. Өзүбүз бул жашап турган жерде биз өзүбүз батирде жашайбыз. Өзүбүздүн бага үйүбүз жок да. Анан ошо